Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Сиздер Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы даярдаган күн тартибинде теле берүүсүн көрүп жатасыздар. Бүгүн жалпы жыйында бир катар мыйзам долбоорлору каралууда. Тагыраак алсак, эл аралык макулдашуулар тышкы миграция жана Жалал Абад областына шаардык макамын берүү боюнча. Бул боюнча депутаттар маселелерди көтөрдү. Алар кандай маселелер Кыргызстандын көйгөйүн чечүүгө кандай таасир берет? Биз менен бирге көрүңүздөр. Саламатсызбы, бүгүн жалпы жыйында сиздер ошо эл аралык комитет бир катар мыйзам долбоорлорун алып чыктыңыздар, макулдашууларды. Алар ошо Кыргызстандын келечегине кандай пайда алып келиши мүмкүн, тагыраагы кандай макулдашуулар болду, ошолорго кенен токтолсоңуз. Бүгүн жыйында биринчи маселе болуп ошо Евразиялык экономикалык бийлигине мүчө мамлекеттер бири-биринин айлана территориясына чыккан товарлардын белгилерин таануу боюнча келишим ратификациялоо кылдык. Бул жерде жеңилдик болот. Биздин ушу өзүбүздүн ишкерлер чыгарылган товарлардын белгилерин башка мамлекеттерде таануу, ошо менен иш кыла алат да. Экинчи маселе бул Шанхай уюмуна мүчө мамлекеттердин аскер машыгууларында Индия өлкөсү менен Пакистан өлкөсүнүн аларга кошулуу маселелери каралды. Саламатсызбы, сиз Базар Коргон айыл өкмөтүнө шаар макамын берүү боюнча өкмөттүн мыйзам долбоорун колдоого алып жатасыздар. Буга кененирээк токтолсоңуз. Бүгүн күн тартибинде карала турган маселелердин бири катары бул Жалал Абад областына караштуу Базар Коргон районунун Базар Коргон айыл өкмөтүнүн административдик аймагынын чегинде жана ошондой эле коңшу турган Кеңеш айыл өкмөтүнүн 3 айыл өкмөт айылды кошуу менен шаар статусун берүү маселеси каралып жатат. Аны демилгечи катары өкмөт алып чыккан. Биз албетте депутат катары калк менен пикир алышууда жергиликтүү айыл өкмөт башчысы, администрация, аким менен баарлашууда. Ошол бүгүнкү ар тарабынан белгиленген тартипте талаптарга жооп берген шаар болуу максатында турат. 40 миңден ашык калк жашайт. Бүгүнкү күндө 60 миллион тегерегинде бюджети бар айыл өкмөттүн. Ошондой эле аймакта бир топ социалдык мекемелер, оорукана, мектеп, бала бакча, ошондой эле базар, бир топ ишканалар жайгашкан аймак. Шаар статусун берүү менен эле бул чектелип калбаш керек. Андан алдына перспективдүү пландар болуш керек. Ал деген сөз ошол жерге көп кабаттуу турак жайлардын көбүрөөк курулушу, ошондой эле оңдоп түздөө, парк, эс алуучу жайларды жана башкалар баарын эске алынып жатат. Себеби мунга чейин Евразиялык өнүктүрүү банктарынын колдоосу менен ал жерде ички канализация, ошондой эле суу түтүктөрү боюнча чоң долбоор ишке ашкан. Жыйынтыгында таза суу, канализация камсыз болгон. Бул учурга даярдык орточо бир 3 жыл, 4 жыл аралыгында жүрүп келди. Картасын чызуу, макулдашуу, ошол айтылган инфраструктураларды калыбына келтирүү, жаңылоо, келечекте пландарды түзүү, мындайча айтканда бул кечээ эле көтөрүлүп, бүгүн чыга калган жок. Бул бир топ жылдан бери көтөрүлүп, бышып жетилип, бүгүн ушул талкууга чыгып отурат. Бүгүн эгерде депутаттарыбыз экинчи жана үчүнчү окууда колдоп берген болсо, анда келе жаткан жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоого дагы өзгөчө тартип менен, өзгөчө макам менен барат. Ал жерде баарыбызга маалым, эгер шаар статусун алган болсо, анда ал жерде 100% партиялык тизме менен катышуу гана менен шайлоого катыша алат жергиликтүү талапкерлер. Саламатсызбы, тышкы миграция жөнүндө мыйзам долбоорунун максаты эмнени көздөөдү? Тышкы миграция жөнүндө мына 3-чү окууда каралып атпайбы? Бул жерде кичине мүчүлүштүктөр бар экен мыйзам боюнча. Ошол эле жана кайрылмандарга ошо айып пулдун 1000 сомдон 3000 сомго чейин кетси, биз сунуштап атабыз. Ошону кайра экинчи окуунун талабын алып келип, кайра карап, толуктоолор киргизип, ошол эле тышкы миграцияга жооп берген миграция кызматы жана ички иштер министрлиги тактагы маалыматты бере албай атышат. Канча мыйзамсыз чет элдик жарандар жүргөнү боюнча дагы так маалымат жок. Ошолордун баарын тактап, биз дагы сунуш кылып атабыз. Ушул ыргакта кайсы орган бир мындай жигердүү иш алып барыш керек да. Ошол нерселерди толуктап, биздин эми мамлекеттин бул коопсуздугуна дагы жооп бере турган жакшы мыйзам болуш керек. Азыр миграция боюнча маселе көтөрүлдү. Ачаке пикирлер болду, талкуулар болду. Ал учурда сиз да өзүңүздүн ой пикириңизди кошуп кеттиңиз, эл өкүлү катары. Ошого токтолсоңуз.
эми тышкы миграция боюнча азыр мыйзам долбоорун экинчи окууга кайра кайрыдык. Эмне үчүн да бул тышкы миграция боюнча маселе абдан көп да. Мага жакпаганы бул маселедечи биз штрафтар менен административный эми ал эмне деген 2-3 миң сом штраф төлөйт бузган адам, тышкы мигрант биздин келген, же выдворение болот. Ушундай эле биз локальный карап атабыз да бул маселе. Бирок тышкы миграцияны мен ойлойм бул тереңирээк караш керек, потому что бунун тамырлары тереңирээк кетет. Бул деген кийин мамлекеттин коопсуздугуна, мамлекеттин бүтүндүгүнө алып келиши мүмкүн да. Ушундай доолор кетиши мүмкүн да. Ошон үчүн мен дагы өзгөчө кайрылдым. Өкмөттүн өкүлүнө да, президенттин өкүлүнө дагы албетте алар айтып атат, мыйзам чыгаруу силердин функцияңар депчи. Ооба, эң биринчи негизги биздин укугубуз, бул ыйгарым функциябыз, бул мыйзам чыгаруу да. Бирок жанагындай бул чоң саясат да. Миграция маселеси бүгүнкү күндө дүйнө глобалдашуу болуп атканда, мындай чек аралар ачылып атканда чоң маселе. Буга деген бул чоң саясат болгондон кийин буга деген мен ойлойм өкмөттүн өкүлү дагы, президенттин өкүлү дагы миграция болуп аткан маселелер, мыйзамдар боюнча кичине тереңирээк карашыбыз керек деп мен ошондой ой жүгүртүү болуп атат мендечи. Өзүңүз сунушуңузда кандай сунуш бердиңиз? Эми 1-2 мыйзам келип атат. Ошол эле чек арада жакын жайгашкан айыл аймактарда чет мамлекеттин жарандарын индивидуальный патенттер берип иштетели депчи. Мен ага каршымын. Ооба, аларды патент алдырсак бюджетке бир толуктоолор болот. Бирок алар биздин жарандардын арасында конкуренция түзүп атат. Бул бир. Экинчиден ошол эле региондогу акча чыгырып кетип атат башка республикага. Анан үчүнчү маселе бул коңшу жарандар отурукташып жатып атат биздин республикада дечи. Бул деген мен ойлойм бир 20-30 жылдан кийин чоң маселелерди туудурушу мүмкүн деп. Саламатсызбы, миграция маселеси каралганда сиз кайрылмандарга макам берүү статуска ээ болуу боюнча көйгөйдү айтып өттүңүз. Ошого токтолсоңуз. Бүгүн закон каралып атат. Ал жерде ушул кайрылмандардын маселеси дагы каралды. Мен бүгүн кайрылмандар кимдер булар? Бул чет мамлекеттин жараны, бирок кыргыз улутундагылар, ушу биздин мамлекетке атуулдук алганы келген кыргыздар. Алар ушул кайрылман деген статус көп эле жарандар ушул кайрылман ким экенин да билбей жүрүшөт да. Кайрылман статусун алган киши бул Кыргызстандан атуулдугун алды, болду деген гана ой жаралып калып атат дагы. Андан аркы кандай бир укуктук, андан аркы атуулдук алганга мындай кандай тоскоолдуктар болуп атат. Бул регистрация деген эмне, ошону көп түшүнбөй, ушул кайрылмандар биздин ошол чет мамлекеттен келген кыргыздар кыргыз мамлекетинин атуулдугун ала албай жүрүшөт. Буга бир көп себептер бар да. Азыр мына кыргыз мамлекетинин аймагында 10 миңге жакын ушул биздин боордоштор кыргыз атуулдугун ала албай жүрүшөт. Алар бир 20 жылдан бери ушул биздин Кыргызстанда жашап, эмгектенип, эмгектенгенде алар жумушка кире алышпайт. Баягы сезонный жумуштарда, курулуш жаатында иштеп жүрүшөт. Балалуу да болуп калышкан. Бирок алардын балдары дагы эгерде ата-энеси граждандык атуулдук ала албай жүрсө, алардын балдары дагы ала албай жүрүшөт да. Эми бүгүн кандай закон киргизип атышат? Ушул кайрылман статусу бул мамлекетте кыргыз экенин тааныган гана статус. Бул деген ошол чет элден келген кыргыз жараны, кыргыз атуулдугу биздин мамлекеттин кыргыз атуулдугун алганга чейинки эле статус. Ушул биздин мамлекеттин аймагында жүрө турган. Анан ушул кайрылман статусун регистрация кылбаса штраф деген киргизип атат. Ал 1000 сом өлчөмүндө болуп атат. Бирок ошол кайрылман ошол башка мамлекеттен көчүп келген кыргыз жараны эч качан регистрация кылбай коем деген ою жок. Ал наоборот кызыктар. Себеби ошол регистрация кылуу, пропискага туруу, ал андан ары атуулдук алганына мүмкүнчүлүк берет. Бирок
бизде закон мындай экен, атуулдук алыш үчүн, регистрацияга туруш үчүн чет өлкөлүк жаран, ошол кыргыз жараны келип туруп биздин бир ушул Кыргыз Республикасынын жаранын үйүнө пропискага туруш керек болуп атат да. Аны биздин мамлекеттин ижарага бере турган жараны жетелеп барып, кол менен жетелеп барып, паспортный столго барып туруп, өзүнүн үйүнө пропискага тургузуш керек. 6 айга временная прописка деп коет. Мындан бирок бир дагы көпчүлүк эле учурда эмнеге бул проблема болуп атат да? Көпчүлүк учурда баягы ижарага бергендер ага макул болбойт экен. Жашасаң жаша, ижарага акчасын төлө, бирок мен сени пропискага кылбайм деп качып атат да. Чет өлкөдөн келген биздин кайрылмандар аларды кыйналбайт экен да. Ошол себептен алар регистрацияга турууга, ошол пропискага турууга мүмкүнчүлүгү жок болуп атат да. Андан ары атуулдук алганга мүмкүнчүлүгү жок болуп атат. Жок дегенде 1000 сом кылсын, алар жок дегенде ошо Бишкекке келсе дагы жол расход ошо 1000 сом, 2000 сом, бир 3000 сом тереңинде кетет экен, эгерде штраф болуп калса. Ошон үчүн ошо 1000 сом кылганга мен бүгүн ошо сунушумду бердим да. Чоң рахмат. Сиздер Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы даярдаган күн тартибинде берүүсүн көрө алдыңыздар. Эгерде ушул жана башка расмий түрдө саясий жаңылыктар сиздерди кызыктырса, биздин Кеңеш KG сайтыбызга кирип, парламент радиосун тыңдоого чакырабыз. Саламатта калыңыздар.